Айыл чарба бул мал чарба жана дыйканчылык азык-түлүгүн алуу үчүн айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү жана мал асыроо. Айыл чарбасы калкты тамак-аш, азык-түлүк, өнөр жайды чийки зат менен камсыз кылуу максатын көздөйт. Кыргызстандын калкынын кылымдар бою калыптанган мал чарбачылыгы, дыйканчылыгы, жалпы калкынын 65% айыл жеринде жашасы, агрономиялык өлкө болушуна жана айыл чарбанын өнүгүшүнө шарт түзгөн. Кыргызстандын айыл чарбасынын өнүгүүсүнүн тарыхын 3 мезгилге, башкача айтканда Улуу Октябрь социалисттик революциясына чейинки СССР убагындагы жана эгемендүү мамлекет учурундагы мезгилге бөлүп кароого болот. Жарыкчылык жашоодо адам болуп жаралып, өз өмүрүнүн бүт баарын дал ушул айыл чарба багытына арнап, үзүрлүү эмгек жолун улап келе жаткан адамдар көп. Алардын арасында Базаркоргон районунда опол тоодой эл үчүн иш жасап, айрыкча жайыт маселесинде артында из калтырып иштеп жүргөн Момунгелди Сариев агай бар. Биз бүгүнкү өрнөктүү өмүр көрсөтүүсүндө дал ушул агайдын өмүр жолуна кайрылып көрдүк. Анда сөз башынан болсун. Сариев Момунгелди 1954 жылы 20 ноябрда Базаркоргон районунун Акман айылынын Жараке участкасында төрөлгөн. 1968 жылы Ильич мектебинен 8 классты аяктап, 1971 жылы Токтогул атындагы орто мектептен 10 классты аяктайт. Ошол эле жылы Жалал Абад шаарындагы Зоовет техникумуна окууга кирип, 1975 жылы ийгиликтүү аяктайт. 1975 жылы Советтик армиянын катарында кызмат өтөйт. 1977 жылы Ленин колхозунан эмгек жолун баштаган. Ар бир баскычты басып өткөн. Кыргыз Республикасынын айыл чарбасынын отличниги төш белгисинин ээси. Акман айыл аймагынын ардактуу атуулу. Учурда Акман айылдык аксакалдар сотунун төрагасы болуп эмгектенип келүүдө. Ошентип айыл чарба тармагындагы ар бир баскычты басып өтүп, күн-түн дебей айрыкча союз мезгилинде колхоздордун ишин алдыга жылдырууда жан аябай болгон эмгек күчүн арнады. Отдел кадр, колхоздун башчысынын орун басары, башкы зоотехник кызматтарын көп жыл аркалаган. Ленин колхозуна биринчи рядовой колхозчудан баштап, эң оолу ассимиляторлук жумуш менен эмгекти баштадым. Ассимилятор болуп иштеп жүрүп, ассимилятордон кийин мени кой товар фермасынын зоотехнигине көрсөтүштү. Кой товар фермасында 2 жыл иштедим окшойт. Ошондон кийин зав ферма кылды. Кой товар фермасынын башчысы кылып. Анда да 3 жыл иштегенден кийин, 2 жыл иштегенден кийин туура жылкы фермасынын башчысы. Ошентип иштеп жүргөн мезгилде кайрадан мени ошо колхоздун багы отдел кадры народный контролдун председателі кылып, буяка ишке которду. Ал жерде иштеп жүрүп, ошондон кийин ана мени кайрадан бүткүл чарба боюнча башкы зоотехник кылып дайындашты. Ошо башкы зоотехник болуп эмгектенип жүргөнүмдө мени колхоздун башкармасы сен мага орун басар болгон. Тоют артта калып атат. Сен тоют боюнча колхоздун орун басарысың. Орун басарлыкка шайлаган. Ошентип орун басарлыкта 2,5 жыл иштедим. Ошондо 89 жыл болса керек эле. 89 жылы кайрадан мени багы төл план, жүн план, багы чарба начарлап кеткендигине байланыштуу мени сен башкы зоотехник болуп бересиң деп кайрадан башкы зоотехник. Ошону менен биргелеши колхоз таркап, союз таркаганга чейин башкы зоотехник болуп эмгектендим. Ошол бүт өмүрүм ошол чарбада иштеп, башка жакка жылган жокмун. Ушундай багы жумуш деселе, биз түшүнбөптүрбүз. Отпуска деген эмне экенин билбей иштеп турбуз. Базаркоргон райондук кеңештин бир жолку, Акман айылдык кеңештин 3 жолку депутаты болуп, айыл чарбасын алдыга жылдырууга салым кошуп келе жаткан Момунгелди Сариев бала чагынан эле чогуу окуган классташтар арасында зирек, үлгүлүү окуучу болгонун анын чогуу билим алган классташтары белгилешет. 10 жыл бирге окуганбыз. Ал ушу окууда жүргөндө эле, мектепте жүргөндө эле чыйрак. Анан уюштургуч жагы бар эле.
Анан ушу окууну бүтүп келгенден кийин ушу ассимилятордон баштап ушу зоотехник, кой фермасы, мал ферма болуп, жылкы ферма болуп, кыскасы ушу чарбада иштеп жүрдү. Баарында жакшы өзүнүн ишине тың, мындай иштерди жакшы аткарган адам болду. Анан ушу колхоз бүткөндөн кийин акыры жана областтык соцпомощто ушу радист болуп кайерде иштеди. Азыркы күндө дагы ушу пенсияга чыкса дагы ушу элдин жакшылыктарында, жамандыктарында бирге өзүнүн аксакалдык немелерин айтып жүрөт. Bir класста отуруп, bir мектептен бүткөнбүз. Ошол мектепте окуганда эле бул Момунгелдинин өтө таланттуулугу ошондо эле билинген. Мугалимдер Момунгелдинин ушу окуганын баалап, мынандай болбойсуңарбы, мынандай окубайсыңар деген мындай үлгүлүү сөздөрдү айтканын билем. Мына ошол мектепте окугандын белгиси мугалимдердин алган тарбиясын кабыл алгандыгы, экинчи жактан ата энесинин болгон тарбиясынын күчү аккан арыктан суу агат дейт. Мына ошол тартып Момун 10-ду бүткөндөн кийин институт окуду. Институт бүткөндөн кийин мына колхоз, анда биздин Ленин колхозу болчу Союз убагында, мына Ленин колхозунда аябагандай өзүнүн жаштык күчүн, ушул колхоздун өнүгүү үчүн, өсүш үчүн, ошонун катарында элдин жашоосу жакшыртууга бүт арнаган кызматкер инсан. 2012 жылы республикалык деңгээлде жайыт маселесин жакшыртууга аракет көргөн алгачкы семинарды Демилгеле өткөргөн. Анда өлкөнүн башка дубандарынан дагы адистер келип, жасалган жумуштарын жогору баалап кетишкен. Жайыттардын бардыгын өз эмеси менен, билет менен бере турган кылып, элдин баары ынанып, бүт бардыгы. Мисалы үчүн мен алардын артынан кууган жокмун. Жайыт мынча сом десем, өздөрү банкка барып төлөп, өздөрү келип, ушундай билеттерди алып, өтө жайыт нугуна түшүп калды да. Ошону менен белгилүү болуп, мына Кыргызстан боюнча семинар өткөргөндө, мына келгендер аябай таң калышты. Көр, мына салаадан сууну чыгарып салыптыр. Мына жолдору биздин айылда мындай жол жок деп мактап кетишкен. Анан ошентип биз Кыргызстан боюнча Акманда биринчи болуп жайыт маселеси чечилип, жайыттын бай иштери баары колго алынган деп эсептесем болот. Адамдык сапаты бийик, бирөөгө кара санабаган, өзгөчө инсан экендигин анын замандаштары бир ооздон белгилеп, эл үчүн жасаган эмгектерин баалашат. Мунун биринчи атасы менен иштешкен, Матсага Сагал менен. Акшы сельсоветтин төрагасы эле айылда. Андан кийин бул окууну бүтүп келип ушу зоотехникте кесиби ушу келери менен эле колхоздун ишине катуу киришкен негизи. Муну билгенimiz кичинекейибизден бирге иштеп, бирге жүрүп, иштебеген жерибизге кой ферма болду, бардык ишти аткарды. Муну азырга чейин аксакал болсо эми аткарып жүр. Мунун эң ушу ата теги бар тууган урукту үй бүлө да булар. Азыр бүт эл үчүн иштеген үй бүлө булар. Анан эми ошондон мына балдары, Кудайга шүгүр бардык балдары. Ошо балдардын ичинен Момун эми актив, мына мерки балдарын деле тарамалыктарды келер. Эми бул актив болуп, билимди болгон үчүн мына атанын немесин багы улап, активдешип жүрүп, колхоз үчүн актив болуп, бардык иштерди аткарган, мал чарбасын жогорулаткан. Бир гана өлкөнүн айыл чарбасын жакшыртуу менен гана чектелип калган жок. Ушул кезде дагы акыл насаатын аябастан элге үлгү болуп, айыл аймактагы аксакалдар сотун жетектейт. Жайыт комитетте иштеп жүргөндө эле көрсө өкмөт башчылары бул кишини кандайдыр дагы иштетели деген жакшы ойлору бар экен. Мени аксакалдар сотунун төрагасы кылып дайындашкан. Мына 2010 жылдан бери эле жайыт менен кошо чогуу алып келатам мен бул ишти. Мына ушу азыркы күндө деле жайыт комитетинин аксакалдар сотунун төрагасымын мен. Мына ошол маселе боюнча, мына наsil боюнча. Мына биз президенттин жарлыгы боюнча мына жерлерге барып, колдоп, даже мына уюштуруп, бизде баякы общественный профилактический центр деген коом уюм болуш керек да негизи. Ошолордун топтоп алып, аялдар кеңешин, жаштар кеңешин,
Аксакалдар кеңешин, аксакалдар соту, айыл башчы, бийлер, ошол жерде молдулар баарын бириктирип алып туруп көп иштерди жасадык. Нарк насил, үрп адатты карманып, өсүп келе жаткан жаштар үчүн дагы сабак болуучу жумуштардын үстүндө тыным албай күрөшөт. Замандаштардын айтымында, учурда санжырага дагы баш оту менен киришип, китеп жаратууда. Mal çarvasını önüktürüde, paradolasını önüktürüde, paradotilktür kılıvda. Eginlerin düşündürlüğün önüktürüde. Bu öte çoğun masel emek kılan. Misal için ayıp belirtken basak, zooteknik bolup, çoğun ulu zooteknik bolup, fermer bolup maldı, asıldılığın götürgen. Her bir koyçuğa mamile kılıvda. Koydun semizliğin götürüldü. Cündün her bir koydun oşol vakta 2 kilogramdan zorga jynalgan. Bul fermer bolganda 4-5 kilodan jynalgan. Bizim rayon demez oblastda birinçiliklerde algan bul. Emgek öte çoğun. Andan keyin bul jigit jayıttardı östürүүдө. Oşerge can uruktar sep, udaberelerdi sep, oşa jayıtka maldı toytun zapas kılıуда öte çoğun menet kılan. Akman'da Munduz kovumunun başçısı bu kişi. Şu günge çeyin bu tağızınaçıt momun sancıra, Munduzların sancırasını çıkarıуда, 2 sancıranı çıkarıуда çoğun menet kıldı. Oşa salımın koştu. Büt ellerden kaysı urudan çıkanın, atası tegim, bardığın жазып, çırkap, mına uşul demirgecilerin biri oldu. Mına şu günde, azırkı günde 3. kitabını çıkarıp hareket kılıp жүрөт bu kişi. Jaştardı bir nukka salıp, jakşılıkka salıp, Kırgızdın tarihinin, ata tegibizin tarihtarın, sancırasın, nark nesilin, ürp adatın en joğru jakşı bilgen adamların biri, aksakalların biri. Oşonu da dаңазалaganda, bardığın aytıp, kayerge varsa aytıp, toylarda olu, başka yerlerde olu, marekelerde, sağmallarda o şerde aytıp, oşol özünün bilgenlerin bardığın tecrübasını aytıp duradi. Көрөгөч көзү, тунук акылы, жеткиликтүү билими менен райондо өзгөчөлөнгөн кадр боло алды. Кадырлуу каарлыктын доорундагы татыктуу сүрүп келе жаткан бир тууганы менен анын жакындары ар дайым сыймыктанып турушат. Мен эсте аткандан бери шакам окунуп бүткөндөн бери ушул колхоздо иштеп, мал чарбада иштеп, анда Союз маалде ушу эртең менен кеткенин бир көрсөм көрөт элем, көрбөсөм көрбөйт элем, кеч көрөт эле. Кыштын күндөрү почти келбейт эле. Кар алмалды оор жайт эле. Ушу кетишет эле. Эртең менен кечкырын ушул убакта Армани деп коет эле, бир угат эле кийин чоңойгондо бир Армани деген жерде ушактарга алмалды машинелер барбай анан кийин тракторлор менен деп чаналар менен чөп ташып барат дегенде кызыгат элем да мен. Ошентип ошол күндөрдө дагы ширакам ушинтип алчарбада иштеп, дагы ушунча жыл иштеп жакшы эмгектенди. Жакшы элеги эмгегин ушул кыргызда сөз бар го, ошо эр эмгегин жер жебейт деген сөздөр бар ошого. Эл баалап, акам көп жактарга барды, ушул дипломдорду алды, грамоталарды алды, жакшы сыйлыктарга тартылды. Кийин Союздун болуп жайыт комитети болду. Кудайга шүгүр жакшы иштерди аркалап келатат. Бул акам менен ушу окууну бүтүп келгенден эле өмүр бою ушу мал чарбачылыгында иштеп келди. Ушу мал чарбачылыгында ийгиликтүү иштер менен иштеди. Көп адамдар менен сүйлөшүп, кылган ишинин орду менен бардыгынча ушинтип келди. Мына азыркы мезгилге чейин мындай кантсем эми элдин чыкпай, элдин арасында, элдин алдында бардыгы ушу эл сыйлаган кадырман карыя болуп жүрөт. Ушулардын арасында жүргөнүнө биз кубанабыз. Эми кайсы жерде кайсы жакшы адамдар болсо ошолордун арасында жүрөт. Ушу биздин айылда 2 адамдын башы көрүнүп жүргөн болсо, менин атам раматылык ошондой киши эле. Эми азыр бир агаларым өтүп кетти, ошонун ордунда ушул агам башы көрүнүп жүрөт. Биз агам менен сыймыктанабыз. Момунгелди агайдын жашап жаткан өрнөктүү өмүр жолун баалагандар көп. Андан сабак алып, үлгү туткандар четтен чыгат. Кичи пейил, изденүүнүн үстүндө жүргөн инсандын асыл сапаттарын жогору баалашат. Ар дайым үлгүлүү ака болуп жүрөт.
Мына колхоз тарагандан кийин дагы ушу жайыт боюнча иштеди акам. Жайыт комитетинде 5 жыл иштеди. Şu жайлоого малды ар жака айдашып элдер ушу батпай атканда акам жайыттан ушу акты кылып, гос акты кылып Акман айыл өкмөтүнүн жерин баардыгын тактап берди. Мына өзү жашы улгайса дагы ошол жерде иштеп, жакшы ийгиликтерди жаратты. Мына баардык жайыттарды эффективдүү бөлүп берди. Малдын баардыгы ылдыйда болуп калып, жайлоолорго барбай калган эле. Ушуларды ишке аткарып, мына быйыл атуул болду Акман айыл өкмөтүнүн. Акам сыймыктанабыз биз. Өтө жөнөкөй, кичипейил, адамгерчиликтүү, өтө мээнеткеч. Ушул өзүм эч качан өзүмдүн ишин эмес, дайым ушул жанагы жамааттын же бир туугандардын, бөлөк адамдардын жанагы ишин биринчи орунга коёт да мынакей. Эми акем мына 72-нчи жылдан баштап ушу анда Ленин колхозу эле, ушу колхоздо ошол кичинекей жаш 10 классты бүткөндөн баштап эле ушул колхоздун экономикасынын өнүгүшүнө, мал чарбачылыгы, кой чарбачылыгынын өнүгүшүнө өтө чоң салымды кошту мынакей. Армияга чейин иштеди. Армиядан келип окууду бүтүп келгенден кийин ушу күнгө чейин ушу мурда колхоз болсо азыр Акман айыл өкмөтү болуп калды. Ушул маалга чейин өзү 70тен өтүп кетсе дагы баягы болгон турмуштук мол тажрыйбасын, өзүнүн билгендерин баягы элге арнап келатат. Ал эми үй бүлөдө болсо сүйүктүү жар, татыктуу ата боло алды. Жубайы экөө 6 баланы тарбиялап өстүрүп, турмуш жолуна туура багыт берип жетилтишти. Ушу 79-жылдан бери чогуу турмуш куруп келатабыз. 6 баланын ата энеси болдук. 4 уул, 2 кызыбыз бар. Ушу турмуш кургандан бери эле ушу жакшы кандай десем, мындай камкор ата, колхоздун ишин, өкмөттүн ишин биринчи орунга койгон ата, үйдө дагы таштабайт. Балдарды жакшы тарбияладык, Кудайга шүгүр, баарын өз ордуна койдук. Эми ушу балдардын, неберелердин жакшы күндөрүн көрөлү деген ниетте жашап атабыз. Жашы 70ке таяп калса дагы карлыкка моюн сунуп үйдө олтуруп алган жок. Ар дайым жаштардан кеп кеңешин аябастан коом үчүн, өлкө үчүн дагы деле тынымсыз иштеп жүрөт. Ушул тапта дагы өлкөнүн алдыга жылуусу, айыл чарбасынын өнүгүүсүнө ой кошуп кайдыгер карабайт. Ак эмгек, адал оокат, адал ырыскы бул дүйнөгө жаралган ар бир пенденин ак тилегинде болушу зарыл. Эл үчүн жасалган ак эмгек эч качан элдин эсинен чыкпайт. 5 күнчөлүк деп айтылган бул өмүр кемеси зуулда учуп кеткени байкалбай да калат экен. Андыктан татыктуу жашап, эл оозуна алынып, чын дилден кызмат өтөө болсо ар бир эле инсанга насип эте бербейт. Ал эми Момунгелди Сариев кең пейили, топ написи менен өзгөлөргө үлгү болчу мүнөздөргө ээ болду. Артында жакшы сөз ээрчип жүргөн кадырлуу карыялардын катарына кошулду. Эмгектен талбай, тажабай, тыным албай иштеди. Айыл чарба тармагынын жакшыруусуна салым кошту. Анын басып өткөн өмүр жолу ар бир өсүп келе жаткан жаш муун үчүн өрнөк жарата алды. Сиздер менен өрнөктүү өмүр көрсөтүүсү болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча аман туруңуздар.